Assalamualaikum görүүчүлөр. Мына бүгүн биз Кыргыз Фасад фирмасы өндүрүп жаткан кирпичный панелдер боюнча сиздерге кичине маалымат берип өтөйм. Бул Кыргыз Фасад фирмасы өндүрүп жаткан кирпичный панелдер өзү мындай эле 5 цветный болот. Буну үйдүн сыртына каптагандан кийин бириккен жерлери замазка кылып, анан краскаланат. Бул кирпичный панелдер мындай болуп бири-бирине кийилишет, кийилишкен жерлерин клей менен замазка кылып, анан краскаланат. Бул краскасы силиконовый краска, бүгүнгө өчпөйт. Краскасы эки жолу краскаланат. Биринчисинде грунтовканы чачып аласыз, чачылган краска мына кирпичтин чуңкурларына кирип кетет. Мына клинкерди кирпич деп аталат өзү. Бул клинкерди кирпичтин өзүндө да мындай чуңкурлары бар. Биринчи жолу кирпичтин грунтовканы чачканда мына чуңкурларына кирип кетти. Экинчисинде кылкан жокпар менен тартканда мына кирпичтин өзүнүн чуңкурларына кирбей калат, мына шовторуна дагы кирбей калат. Бетин экинчи жолу краскалаганда уже кирпич эки кыл свет көрсөтүп калат. Андан сырткары биз жакта бизде мындай облицовочный кирпич деген дагы түрү бар. Бул облицовочный кирпич менен мунун айырмачылыгы, бул облицовочный кирпичтин мына клинкерди кирпичке караганда размери кичине чоңураак болот. Эң негизгиси бул Кыргыз Фасад фирмасы өндүрүп жаткан кирпичный панелдер менен үйүңүз бир гана сулуу жана кооз болгондон сырткары эң негизгиси бир үйүңүздүн сыртына каптагандан кийин түшпөйт. Үйүңүз канча жыл турса ошончо турат. Мына жумса болот. Үйүңүздө бул цементтен жасалат, суу тийген сайын алып пиширип. Чаң болуп калганда ушинтип суу чачып койсоңуз, чаңдары кетип, кайра эле жашарып калат да. Мындай койсоңуз